Экспресс тестирование бүт элдин арасында жүрүп жаткан үчүн аябай көбөйүп атат да. Умыркалар көз жумуп атат деп. Бул деген чоң коркунуч да. Мындай 1-2 балага жого турган улуу дароо 50 балага бир жугуп кетиши мүмкүн. Билесиз, ВИЧ сыяктуу эле өмүр бою дарын ичишет. Учурда өлкөдө 14609 адам ВИЧ инфекциясы менен жашайт. Жыл башынан бери аталган илдетти жуктургандардын саны 1053кө жеткен. Алардын арасында чет элдик жарандар да бар. Ал эми гепатит менен жабыркагандар 30 000ден ашты. Бул такталган гана сандар. Биз бул лабораторно подтвержденный, биз аныктагандар. Бизге гепатит кошуп бергенден бери биз 1 миллион 780 миңге жакын анализ жасап, ошондон ушуларды аныктадык. Дагы канча бар экенин эч ким билбейт да, дагы бул бекеринен айтпайт да, это бессимптомно көпкө чейин жүрө берет, носитель болуп жүрө беришет, симптом чыккандыгын аныктайт. Вирустук гепатиттин айрыкча Б жана С түрлөрүнүн көбөйүшүнө лицензиясы жок. Медициналык жайлардагы санитардык талаптардын бузулушу себеп. Чындап эле азыркы акыбал абдан начар болуп атат биздечи. Абдан тяжелое время болуп атат деп айтсам деле болот да. Себеби деген Имкан Жусуповна, былтыр эле биз канча статистиканы көргөнбүз да. Ошо 2-3 айдын ичинде эле канча деген бетап аныкталды. Ал эми үстүбүздөгү жылы 5833 кызамык оорусу аныкталган. Талкууда эл өкүлдөрү ата-энелер балдарын эмдетүүдөн баш тартуусунун натыйжасында ушундай абал түзүлүп жатканын ырасташты. Мына статистиканы көрсөткүлө. Мына 4 айдын ичинде почти 6000 бизде бетап катталып атат. Андан сырткары умыркалар көз жумуп атат деп. Бул деген чоң коркунуч да. Анан биз иш алып барып атабыз, иш алып барып атабыз деп. Кана алып барганга 4 ай болуп атат. 4 айдан бери эч кандай иш алып барылган жок. Өспүрүмдөрдүн арасында вирустук оорулардын күчөп жатышынын дагы бир себеби билим берүү мекемелеринин тардыгы болууда. Биздин совет стандарты менен салынган мектептер жана 25 балага расчеттолгон да, гигиена, санитария жагынан. 25-30 балага. Бүгүнкү күндө абал андай эмес. Ошол гигиена, санитария жагынан 25 кишилик класста 50 бала отурса, эгер бир эпидемия, Кудай сактасын, башталып кетсе, нормага жооп бербегенден кийин ал жерде мындай 1-2 балага жого турган улуу дароо 50 балага бир жугуп кетиши мүмкүн да, мына воздушно-капельный путём башка. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү министрликтин ВИЧ инфекциясы, вирустук гепатиттер жана кургак учук боюнча эпидемиологиялык абал жөнүндө маалыматын эске алды.